Нукат каржы өткөн каталышар бүгүнкү күнгө 11 сентябрь 2023 жылы биз 12 бел айлык өкмөтүнүн Музан Айман айылына келдик. Ошол жерден фитнес клубу ачылып атат экен. Зал бизден алыс айлык баш комментар жатканда ушул менен бирге ушул жерде айыл өкмөт башчысы келди, жана тренерлер келди. Ошол жерде маалымат алабыз. Бизден алыс айлык баш комментар жаткан аракеттик анда. Assalamu alaykum туугандар. Ушул менен бирге мына айыл өкмөт башчысы өзү сүйлөп кетет. Азбек биздин көз болот. Assalamu alaykum. Taksir söyleyip ketenik. Özü tanıştırıp. Hurmatlı YouTube görücüler, 12 bel ayılmağını salmastарбы, hurmatlı YouTube görücüler, mына өзүңүздөр көрүп тургандай 12 bel ayılmağının Нарай орто мектебинде мына бүгүнкү күндө эрежеси ММА боюнча атайын бүгүн машыгуу залы ачылып отурат. Мына бүгүн ошол машыгуу залынын ачылыш кечесинде турабыз. Ушул жерде балдарга бардык балдарга ушул спортту сүйүүнү каалайбыз. Ар дайым ушул спорт менен машыгып, дени сак болуп, биздин айланмабызды, ушул республикабызды дүйнөлүк деңгээлге тааныта турган ушул жерден балдар чыксын. Мына ушул жерде өзүңүздөр көргөндөй мына өзүбүздүн жигит Аббас машыгуу залын ачып, ушул жерде балдарга дем берип, өзү бүгүнкү күндө баштап отурат. Аббас өзүңүздөр билгендей ушул Аббас ушул жөнүндө кичине сөзүн айтып кетсеңиз. Анан сизге суроо, айыл башчы экен. Айыл өкмөт. Канча жылдан бери иштейсиз бул жерде? Канча жыл болду иштегениңе? Ошол канча жылдан бери иштеген пайдасы, ушул пайдасыны айтып берсең жакшы болмок. Мен бул жерге 2022 жылдын 11 майында ушул ишке келип отурам. Бүгүндө ушул жерде иштегенимде 1 жылдан ашып калды. Биз буга чейин да ушул президентибиздин жарлыгынын негизинде биринчи номер биринчи жарлыгынын негизинде ушул бүгүнкү жакшы иштер алып барып атат десек жаңылышпайбыз. Өзүңүздөр көргөндөй азыр спорттун ачылышы, кичи футболдук аянтчалар курулуп атат айланмабызда. Ушул эле айылга Ош областык өнүгүү фондунун 3,5 миллион сом каржыланып, ушул бүгүн тендерден өтүп ушул кичи футбол аянтчанын башталып алдында турабыз. Анан тренерден сураdım кетти. Assalamu alaykum. Жакшыбы? Ушул залды ачыпсыз. Алла разы болсун, балдардын керегине жаран болсун. Айына канча, анан кайсы күндөр болот, ошону маалымат берсеңиз, булдар канча, кайсы жерде келип матчта болот, алыстыгы жакында кайсы айыл өкмөттөрдө келсе болот, ошону айтып берсеңиз. Өзү тааныштырып катышат. Assalamu alaykum. Мен атым Аббас. Ушул Нарай айылында спорт ачылды. Нарай айылынын эли менен, элдин жардамы менен, айыл өкмөттүн жардамы менен анан тренировка 1-ші күн, 3-ші күн, 5-ші күн болуп, 6-ші күн кросс болот. Акчасы канча айына? Акчасы 700'дөн. 700'дөн, Рахмат, Алла разы болсун. 4 жаштан өйдөсү келсе болот. Кайсы айыл өкмөттөн келсе, кайсы айылдан келсе болот? Кожар айыл өкмөтүнөн келсе болот. Спецкоз айылынан 12 бел айыл өкмөт, Төлөс айыл өкмөтү. Жидеден келсе, калоочулар Кыргызстан боюнча келсе дагы болот эле. Жакшы иштерге Аллах кааласын. Мына тууганда мына караңыздар, балдар машыгып жатат. Жүгүрүшүп жатышат, бул машыгып. Караңыздар. Эң кичинеси 4 жашта экен, ондан кийинкиси немеде экен. Мына караңыздар. Bulat Tuğandaş ve Nukat Karşıma Türk'ün askerine kuşlat. Tinç olunuzlar, aman olunuzlar. Selamun Aleyküm. Rahmetullahi ve Berekatuhu. Tinç olunuzlar, aman olunuzlar.